Кандайсыңар туугандар? Азыр үйдө отуруп алып, баары ойлонуп, бери ойлонуп, анан азыркы дүйнөдө болуп аткан окуялар боюнча бир ой жүгүртүүмдү бөлүшөйүн деп чечтим да. Чынын айтсам, бул коронавирус пайда болгондо жок, блядь, бул бизге жетпейт на. Бул где-то там, далеко. Анан акырындан жылып отуруп, акыры бизди үйгө камап койду на. Анан ары тереңирээк дагы ойлонсом, бул вирустун да пайдалуу жактары бар экен, блядь. Мына мисалы, тазалык сактала баштады, үйгө кут кайта баштады элдер, кут тамак жасала баштады. Кээ бирөө баласы канча жашка чыкканын билип атышат. Кошуналары менен таанышып атышат. Буларды быттап коелучу, дагы масштабдуураак карасак, планета дем ала баштады. Транспорт токтоп атат, завод фабрикалар токтоп, түтүн чыкпай, атмосфера тазаланып атат, самолеттор учпай атат, планета сүйүнүп атат, сүйүнүп. Анан эң маанилүү нерсе, акчанын артынан түшкөн адамзаты бир орунга токтоп, башына тың деген бир ой түшүп, энеңди дурайын. Акча деп жүрүп мен жүрөктү унуткан турбаймынбы, жүрөктү деген бир духовный атмосфера түзүлүп атат да азыр. Или я пизжу. Кандай дейсиңер туугандар, силердин оюңар кандай? Бөлүшкүлөчү силер дагы. Эй, блин, азыр деген мен комментарийлерди карап отурам да. Знаете что? Мне обидно. Почему обидно, вы спросите? Потому что мени зеленый пластилин деп атышат. Что за зеленый пластилин? Жаман көкүрөктү күйгүзөсүңөр го туугандар. Блин, болбойт да мындай. Мисалы, Азамат деген баланы Григорий дей берсең, Азаматка обидно же, туурабы? Туугандар, таанышып алалычы. Менин атым Коп. К-о-б. Коп. Эсиңиздерге сактап алыңыздарчы, ё-моё. Мындай информацияны алганда WhatsApp'тан бир фигня келе калса эле сразу воспринимать этип жүрөгүңөр түшүп калбай, кичине логикага салып, анализировать этип, ойлонуп, анан кичине кабыл алсаңар, тиги кээ бир адамдарды карасам эле, акыр заман келатыптыр, анан всё өлдүк го, куй. Кичине мындай бир нерсени окуганда же көргөндө өзүңөрдүн эле акылыңарга салып туруп калчап койгулачы. Чё за фигня, Ушул жаман чоң проблема болду го. Томпошка, эмне кылып атасың? Алдыга антисептик ичпе. Томпошка дейм, ичпе дейм. Койуп кой. Таң болдурайын десе. Коюп кой дейм. Туй. Блин, үйдө жата берип курсак салаңдап калмай болду го. Ё-моё, анча-мынча болсо да кичине короон айланып, физическая нагрузка кылып дегенде велик тээп турбаса, блин, вообще болбой баратабыз го. Силерде кандай акыбал? Давайте көбүрөөк движение кылгыла, В здоровом теле здоровый дух. Иначе твое сердце пух-пух-пух деп койду. Блин, азыр көрдүңөрбү, мен томпошкамды учкаштырып алып, анча-мынча болсо да кыймылдап жүрөм. Азыр мунун көзүнчө сөгүн албай атпаймынбы? Ё-моё, атак көкүрөктөгү толкулган нерсенин баарын чыгарып алат элем да. Давайте үйдө жата бербегиле, анча-мынча короодон болсо дагы кыймылдап, отжимание, подтягивание деген бар го, физзарядка. Движение кылыш керек, движение. Виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски, кола, королева танцпола, виски, кола. Так, кандайсыңар туугандар? Силерден идея сурак чакты болбой эле атка минерлерибиз ар жактан референдум темасын баштап калыптыр да, блядь. Сөгүнбө дейсиңер, ушундай учурду көргөндө сөгүнбөй тура албайт экенсиң, блядь, кечирип койгула. Дүйнөдө кыйынчылык болуп, өзгөчө биздин мамлекетте үйүндө запасы түгөнүп, дүйнөсү кысылып турган учурда дагы өз атка минерлерибиз ошол абалдан колдонуп, көчүктөрүн ойлоп, пландарын түзүп атышат го. Ой, чиркин, блядь. Просто кайфуешь. Ой, коронавирус силерге азыр конкретный отвлекающий маневр болуп берип атат да, блядь. Просто жан күйгөндөн даже ооздон сөз чыкпай калат экен. Эмне дээрди да билбей турам азыр. Айланайындар, силер өз элиңерди келесип ойлойсуңарбы? Референдумдун ар жагында кандай пландар турат? Элге ачык айкын көрүнүп турат го. Ай, блядь, аман эле болгулачы. Кагылайын эл, силер кандай ойлойсуңар? Оюңарды айткылачы. Кандайсыңар калайык калк? Бүгүнкү сөз мындай. Медиа тармагында өзлөрүн белгилүү алып жүргөн адамдар жөнүндө азыр мен сүйлөшкүм келип турат. Силер да мага жазып атасыңар, элдин башына мондай мүшкүл түшүп атса, баштарын тасырайтып, кырып, жалжаңдап атышат депчи. Мен дагы ушул сөзгө кошулам. Себеби мындай кыйын учурда алар өзлөрүнүн жоопкерчилигин сезбей атат. Бул эмне деген жоопкерчилик? Бул ошол адамдардын күйөрмандарынын алдында өзүнүн жоопкерчилигин так туура сезе албай аткандыгы жөнүндө сүйлөшөм да. Кандай болгон жоопкерчилик дейсиңер силер, блядь? Бул Инстаграмда болобу, же Фейсбукта болобу, иши кылып эле соцсеттеби, же азыр элдин алдындабы өзлөрүн ийгиликтүү эсептеп атса, бул ийгилигинде силердин дагы түздөн түз байланышыңар бар. Эмнеге? Силер ошол кишилердин подписчигисиңер. Тигилер болсо, мына менин монча подписчигим бар деп башкалардан реклама алат дагы, ошентип акча табат. Негизи эле ошо, менин монча күйөрманым бар деп башкаларга мактанат. Ошентип мактанып силерди колдонуп акча таап жүрөт дагы, анан ушундай учурга келгенде эле, блядь, жалжаңдап, тигинтип тиягын кырып, биягын кырып, блядь, булардын баарын мындай учурда салбай туруш керек, блядь. Силер алдыгындай нерсе менен тескерисинче элдин гыжырын кайнатып атасыңар, блядь. Короче, элдер ким башын тасырайтып, кырып, мырып же жалжаңдап аткан болсо, ушул видеонун астына отметка кылып койгулачы, блядь. Уксун ушул сөздөрдү, блядь.
Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргызстандын жарандары? Бүгүнкү өкмөттүн чечими менен бардык кырдаалдарды эске алып, тигил жана бул нерселерди ары бери салмактап көрүп, анан ушундай чечимге келдик. Силер дагы ушуга баш ийесиңер деген чоң үмүттөбүз жана ишенебиз. Бардыгы жакшы болот. Коронавирус дагы деле жайылып аткандыктан биз май айынын аягына чейин карантин болсун деп чечим кабыл алдык. Ошондуктан үйдөн чыкпаңыздар, үйдө болуңуздар. Папочка, папуля не будет? Жаша неге кыйын? Ой, блин, жүрөк түшүп калбады. Лакылдап атканын карачы, жүрөк. Бул эмне деген түш я? Бул эмнени билдирет я? Кандай жоорuyum я муну? Эмне деринди да билбей калдым. Тилим таңдайыма такалып калды. Жүрөгүм оозума тыгылып. Туугандар, силер муну кандай жооруйсуңар? Өзүңөрдүн оюңарды айтып качы айланайыңдар. Ой, омай. Ушундай да жашоо болот экен да я. Салам, бүгүнкү базар социалдык сет жана ага болгон көз карандуулук жөнүндө болмокчу туугандар. Бул нерсе тымызын билгизбей жашообузга тыгыз байланыштуу. Смартфондорубузга кадалып эле Инстаграм хочу, лайки хочу. Хочу посмотреть фотографии красивых девушек деп эле всякие селфишки, мелфишки. Ё-моё, аягы жок, түбү жок да. Ушу соцсет чыкканы адамдардын өзүнө болгон баасы аябай төмөндөдү деген статистика айтылат. Ойлонуп көрсөм мен деле негизи билем ушул нерсеге кошулам. Баарыбыз эле красивые фоточки хотим да, мындай за рулем гелика или на заднем сиденье какого-нибудь С-класса дегендечи. Анан ушул сүрөттөрдүн баарын көрүп алып эле үйүндө отурган адамдар, блин, почему у меня в жизни не так депчи өзүн өзү жейт баштайт экен да. Анан дагы соцсеттер философтор, генийлерге толгон, блин. Алардын эң негизги максаты главное умную непонятную мысль написать да, ё-моё. Мындай артты кылчайып карап көрсөм, виртуалдуу жашоого абдан көп көңүл буруп бараткандай, реалдуу жашоону унутуп салчы. Көкүрөктөр кургап бараткандай сезилип атат туугандар. Мурункудай сочный, смачный сүйүү, жан дүйнө толгон таза тунук сезим, муза, вдохновение деген азайып бараткандай, жаман көкүрөк жыгач эле болуп баратат белең. Ушу красиво, реалдуу турмушта деле жашасак, мындай селфилерди деле красиво кылып жүрө бербейчи. Анан бир аз убакыт өткөн соң артты карап, ой, блин, motherfucker, like a machine gun деп мындай өкүнүч кокоп отуруп калбайбы дейм да. Ошон үчүн мына карантин бүтсө буюрса, пикир алмашып, общение, печенье, головокружение дегендей достор менен, туугандар менен, пикирлештер менен, мындай реалдуу турмушту дагы красиво кылганга аракет кылалы, мындай маанилүү кылып, өлө смачный үй бүлөлүк жашоо дегендейчи. Давайте анда, менин оюм ушундай. Бардыгыңарды жакшы көрөм, сүйөм. Күчүктөрүм го менин. Ойо, түнкү саат 3 болду. До сих пор уйку жок. Көздөр тостоюп жумулбайт го, блин. Эмне деген эле жашоо болуп атат. Дүйнө каяка баратат. Сарсанаа басып, көкүрөк тынчыбайт го я. Силерде кандай абал? Жүрөктө тревога. Бул эмне деген турмуш? Жүрөк дүк-дүк, блин. Келечек кандай болот? Мамлекет эмне болот? Уктачы, коп, уктачы. Утро вечера мудренее. Все будет нормально. Жумчу көздөрдү. Вассаламу алейкум рахматуллаху ва баракатух. Кандайсыңар момун мусулмандар? Орозодон кармайын деп даярданып, борсоктон борсойто бышырып коюп күтүп отурасыңар качан ооз бекитебиз деп. Малатсы. Туура, орозого ниет кылгандар чын дитиңер менен кармагыла. Мына мен дагы буюрса даярданып атам. Кармайын деп кармабагандарга асылбагыла, жаман көрбөгүлө дегендей алардын өзүнүн правдасы бар. Ушундай кыйын учурдан батыраак чыгып кетели, жакшы жылдардан болсун, жашообуз оңолсун дегендей. Үйлөнчүлөр батыраак үйлөнгүлө, бутка турабыз деп силер өткөргүчө башка жагыңар турбай калат дегендей бирөө айтпады беле ушинтип. Тамаша. Ошо шыпырыгыны тигине коюп койсоң алганга оңой болот дегендей эле. Ушу орозо айынын башталышында силерди бир куттуктап коеюн деп эле чыгып калдым. Орозоңор кабыл болсун анда, туугандар. Давайте. Ой, орозодо иш кылыш деле кыйын турбайбы? Уже эле курсак ача баштады го. Азыр саат 12 болуп калды. 3 саат бурун магазинге кирдим эле, эмираң чыктым. Бул продукт алыш деле оңой эмес турбайбы? Жаман кыйналбадымбы? Тигини таппайм, муну таппайм, ары басам, бери басам, блин. Мен жонкам молодец экен, ушунун баарын мага билгизбей эле өзү эле жасап койчу экен да. Негизи эле карантин көп нерсенин баркын ачып атат, блин. Баа берип калдым. Красавица. Ошон үчүн алгам да. Көрдүңөрбү, аркага продуктуну жыйнадым, блин. Болгон акчамды салдым. Эми надеюсь, карантиндин аягына чейин ушул запас жетет, блин, а то не знаю. Чё-то магазинге кирсем да анча-мынча баалар көтөрүлүп калыптыр го. Хоп. Йо, милиция келет, милиция. Йо, мында жана маршрутный лист дегенди алган эмесмин да. Йо, маска да тагынбай калыптырмын. Йо-моё, сейчас эмне дейт болуп экен дениңдир. Азыр мен ушу продукту менен кошо жүктөп кетпесе болду. Йо-моё, үйгө жетип алсам болду энди. Блин, пронесло, походу. Түшүндө окшойт эми, бул деле кыргызда байкуш тиги
балдарына продукт алып барган окшойт деп ойлоду болуш керек. Рахмат, брат. Чынын айтканда биз эркектер жумуш деп жүрүп тамактын эмнеден жасалаарын деле өтө биле берчү эмес экенбиз да. Блин, азыр продуктунун списогун көрүп алып, ой жүрөгүмдүн түшкөнүн айтпадым го. Ё-моё. Ошон үчүн достор, аял затын барктагыла, үйдөн урушуп талашпай, түшүнүшүү менен турмуш өткөрөлү. Давайте мен эптеп үйгө жетип алайын, анда силер дагы аман эсен болгула.